да оштонсуң, түшүнөм, түтөйсүң да. Чопа сен кандай түтөп 35 жашка чыгып бир оштуктан 35 жашка бир оштуктан жакшылык көргөн жокмун. Сыдыман, калгаттын кысып нормально эркекти болуп жүрчү макулбу? Мен сени кармасам сидиман, яман сидиман. Чочогун кесип коймой бола. Нормально араң турган элди бөлбөй, кысып нормально жүрүктүңбү? Педик. Эгерде оштук кыздарды карасаң да ошол да. Кыздары да ошол, балдары да ошол. Кыздары да мал, балдары да мал. Чопа биз ошондо ошол болду чопа. Уксаңар эми каяктан биякта жазып аткандар ар бир нерсе өзүңөрдүн намысыңар үчүн ар бир адам өзүн көтөрөт, ар бир адам өзүнүн көтүнө өзү жооп берет деп коебу. Мен жазганга эсеместеш, эми эле эсеместерди жазып бердим, кичине өзүңөрдү ойлонуп, терең чукулап көрүп, анда ар бирин каратып көрүп болду. Түтөйсүң да, действительно. Ребята, сен да оштонсуң, түшүнөм, түтөйсүң да. Чопа сен кандай түтөп 35 жашка чыгып бир оштуктан 35 жашка бир оштуктан жакшылык көргөн жокмун. Кызынан да баласынан мен ойлойм, ладно, ну биринчи жолу, экинчи жолу, ладно, үчүнчү. Ну может просто мне не везет, потому что я попадаю на таких людей. Нет, вот до сих пор так же, до сих пор. Кыздары 5 мал намаз окуйм деп коюп, жалын салынып алып жүрөт дагы, ой от души кидать этет адамда, ой от души кылышат да, Что болобу? Там дороги нету, брат. Закрыто. Чопа. Прости. 5 малды надо кошку полечь. Нет, ну действительно, я ну ладно, все равно мейли. Я намазга, шариатка. Я тебя понял. Это не я должна думать, это они должны думать. Когда они просто ислам дини тазала, тазала. Платок одел, это не означает, что ты что-то делаешь, да? А биринчи поступкадан зависит. А поступкадан. Муксаңар бизге бир нерсе айтайынбы? Оштуксуңбу, арындыксыңбы дегиттер. Ар бир адам өзүнүн көтүнө өзү жооп берет деп коебу. Анан бирөө үчүн бирөө жооп бере эле койсунчу, пожалуйста. А почему оштуктар өзүлөрүнө жооп бере албай, башкаларга жооп бере, башкаларга салып жүрө берет? Вот важно. Оштуктар дей бергечи болду, чопо, мен сени жакшы көрөм. Могу менен жүрөтчү. Түшүнбөсүң, давление кылбачы мен азыр. Сигарет таштадым эле, каяк сигарет чегип бересиң ошентип. Азыр видеокөдө сакалың менен кичине сыйлаттыр, сакал. Сүрөчү видеокөдөчү. Мен чопага бир адам чопа коем, алтынын бири бала ушунча жаман сүйлөп койсо анча нервиштенби? Мындай кылып турсуң сен эрте эле өлүп каласың бул жашоодо. Так, достор, салам алейкум. Жетөгүз, ысык көлдө Жетөгүз, Оргочор деген айылы. Мына эки эстелик. Достор. Бул эки эстеликти көрсөткөн себеби көп комментарий жазышат. Оштуктар силер сартсыңар депчи. Сарт деген сөз жок өзү. Сарт деген даже өзбектерде сарт деген сөз жок. В общем, сарт деген сөз өзбектерде жок. Сарт деп оштуктар силер сартсыңар дегендер. Мына эстеликти көрсөткөн себеби мына Сарт аке. Бул сарт деген мына бизден чыккан. Кыргыздардын Сарт акеси бул. Улуу ойчул Сарт аке мына. Бул Телекмат аке мына. Бул апамдын даятасы болгон, бул апамдын чоң атасы болгон. Ошондуктан достор, Сарт аке деген биздин мындайча айтканда уруу болот. Анан оштуктар силер сартсыңар, андай мындай деген сөздөн бир аз түшүнүп алып туруп анан айтсаңар болот. Так что ушундай достор, сарт деген оштуктар сарт эмес. Всем привет, дорогие друзья! Я надеюсь, вы увидели то видео, которое я загрузила до этого.
Я просто не могу молчать и не могу пропустить это мимо. Садыман выразил свое мнение, это вообще трайбализм, пускай он не любит ошских, но зачем их оскорблять? Вот мы, например, не оскорбляем чуйских, нарынских, таласских, мы вообще никого не трогаем. Мы Кыргызстан, мы единый народ, зачем делиться? Или он русский, или он, я не знаю, вообще даже если русский, казах или еще кто-то, это нацизм, это фашизм, это трайбализм. Просто мне очень жаль, что у нас в Кыргызстане есть такие люди, как он. Мне очень жаль, что из таких людей, как он, мы не процветаем. Например, я ошская, я всю жизнь жила в Бишкеке. В данный момент я нахожусь в Аше. Но это не дает права мне делить. Ассаламу алейкум, урман достор. Мен бир кино көрүп бүткүчөктө эле уже акыркы киргизген постума 2000 жакын комментарий болуптур. Анын 70% сөгүнгөндөр бири-бири менен уруша баштагандар. Ал эми 30% жакшы жазгандар. Мен ал посту киргизгендин негизги максаты ошол жигит журттан, элден кечирим сурасын деген бир максатта киргиздим. Экинчи максат ошого окшогон жан дүйнөсү трайбализмге толгон инсандарга сабак болсун деген бир максатта киргиздим. Бүгүн Ошту жаман көрөлү. Эртең Нарынды, Бүрсүгүн, Көл, Баткен, Талас, Жалал Абад. Биз бири-бирибизди жаман көрүп неге эришебиз? Биз бөлүнүп неге жетишебиз? Айтыңыздарчы. Бизди Аллах Таалам кыргызстандык, кыргыз кылып, эң негизгиси мусулман кылып жаратты. Биз бири-бирибизди эч убакта жаман көрбөшүбүз керек. Ал жигит алчы сабагын алды, буйруса жетти окшойт. Эгер жеткен болсо. Ал эми калган жаштарды биримдикке чакырам. Урушпай эле туугандар. Бакбек айткандай, ак тарапка азыр мындай кичинекей кадамдарды үмүттөнүп да. Анан кийин колдон келишинче ак менен Кыргызстанды жакшы тарап менен чыгарганга аракет кылайын деп атам. Всем ассаламу алейкум, друзья. Как вы знаете, я не самый лучший пример для Кыргызстана. Вы сами знаете, чем я занимался до этого. Эфиры, унижал девушек. Мон бардыгын, Түйүнө кетиш керек прям. Я тебе реально говорю, ты мне не нравишься. Смешно, да, блин. Я уже поменялся, я не такой парень, как был раньше. И я снимаю очень хорошие вещи. Вы можете посмотреть на следующем видосике. Эти видосики уже попали на СНГшный уровень. Я даже дарил подарки и старался делать добро. Со старым телефоном. Ой, Джо, погодь. Это мой официальный YouTube канал, вот только что создал. Я раньше не создавал свой YouTube канал, но мне в этот момент пришлось создать, потому что уже, увы, такие у нас ситуации сейчас безвыходные. Как вы знаете, у меня очень много хейтеров, и мой последний эфир разлетелся по всему кыргызстанскому интернету. В эфире я обращался к моим только хейтерам. Я никак не хотел задеть вот ваши чувства и разделить на трайбализм типа юг, либо север. Блин, давай, братан, я без этого текста нормально өзім сөзіммен айтайыншы мына кыргызча эле. Чын бул жерде текст жазылып турду, бирок өзім сөзіммен айтайын деп чечтим. Кечирим сурайм. Менден ката чыгып кетти, кандай десем, сөздөн чалынган турбайт деп коет го, ошондой эле сыяктуу менин тараптан да болуп кетти. Мен сөздө эмес, мен бул жерде кандай десем, атың чыкпаса жер өрттө деген сыяктуу болуп калды. Меники ошондой болуп кетти. Мен инсан катары жаңылдым, кечирим сурайм. Анткени мен Ош жергесинде мындай толтура туугандарым бар, толтура досторум бар, тааныш, коллегаларым бар. Алар менен баарына жакшы мамиледемин. Эч кимси менен кыргызышкым келбейт. Бүт Оштун баарын билбей туруп мен аларды сынагым келбейт. И бул жерден туура эмес видеонун орто жерин кесип туруп, эл журтка таратып, көптөгөн массовый түрдө муну Инстаграмда жарыяланып кетти. Баардыгыларга кайрылам, ошондой туура эмес рекламага берилбегилечи. Ал жерде жакшылап карасаңыздар, мен алар жерде хейтерлерге эле обращение жазып аткан болчумун да. Вот билбейм мен эмне деп айтарымды дагычы. Я сейчас здесь хотел вот улыбочного, все это красочно сделать, но что-то не получилось. Мен бул жерден түшүнүксүз болуп калды чын. Анткени мен хейтерлерге эле арнап жазган болчумун, бирок мунун баарын Ош жергеси өзүнө туп алды да. Анан кийин кандай десем, мен мындай кайтты каалабайм чын. Мен оштуктарга эч кандай тиешем жок. Мындай оштуктарды мындай бөлүп же эки жакка мындай деп жаманлаган жерим жок. Ал жерден жакшылап байкасаңыздар, мен хейтерлеримди айтып атам. Хейтерлерим көбү өзү Ош жактан болот. Вот мага жаман сөз жазган адамдардын баардыгына эле ошолорго эле кайрылуу болчу. Ошо оштуктарга, мага жаман сөз жазган оштуктарга эле кайрылуу. Бирок баардыгарды мындай өлчөп алган эмес болчу. Бирок кандай болбосун, эгерде силерге дагы мындай тийип кетсе жүрөгүңөргө чын кечирим сурайм адам катары.
Знаете, о чем я подумал? Трайбалист — это тот человек, который провоцирует и распространяет это видео. Ну, как-то так.